Жалпы аянты 61 квадрат метр болгон жакшы сатылуучу 2 бөлмөлүү квартира чыкты туугандар. Жакшы жери центрде жайгашкан. Анан бул квартиранын баасы дагы өтө жакшы баага коюлуп атат. Менимче бир эле күндө сатылып кетсе керек. Туугандар, ремонтко качан берилет деп турсаңыздар, 1-2 айдын ичинде ремонтко дагы берилет экен. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Сатыла турган ушул квартиранын баасы жана ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Дареги, мен турган жер бул областной больницанын жанында жайгашкан, Визион курулуш компаниясы курган жаңы домдун алдында турам туугандар. Центр эле болуп калат. Ориентирде ошол областной больницага алсаңыздар болот, ошонун эле жанында. Так, сатылуучу квартирабыз мына ушул бүтөйүн деп эле калган блогунда, нол подъездде, 9-кабатында. Ремонтко болсо жаңы жылга чейин точно берилет экен туугандар. Мына жакта лифттин местасы бар. Лифт менен чыгып эле сиздер солго бурулсаңыздар, бул ошондо 9-кабаттын коридору. Так, мына коридорлору кеңир экен. Сатылуучу квартирабыз мына лифт менен чыгып солго бурулганда нол тарапта жайгашкан. Ал жерге бронированный эшик орнотулат, ачып кирип келе бересиздер. 2 бөлмөлүү квартира, жалпы аянты 61 квадрат метр. Планировкасы күнгөй тарапта жайгашкан. Условияларына келе турган болсок, бул домдо билесиздер эми, суу, свет, газ, отопление бардыгы албетте эле болот туугандар. Мен азыр оң тараптан баштай берейин. Жалпы аянтын айттым, 61 квадрат метр. Документи так. Ээсине акча керек болуп экен, ошол себептен сатылып экен. Бул менимче кухня болуп калат. Эми кийин алып өзүңүздөр бөлүштүрүп аласыздар бөлмөлөрүн. Менимче кухня плюс лоджиясы дагы бар наркы тарапта. Нол жагы менимче ажаткана болуп калат. Адашпасам эгер. Анан мына ушундай коридорлору деле кеп кеңир экен. Квартирага нол жактан кирдиңиздер, Түз жүрө турган болсоңуздар, ал жагы отдельно өзүнчө бир душ. Мен жана көргөзүп берген ал ажатканасы. Мына туугандар, жакшы. Электромонтаж бүткөн, секин кумшубак болот. Айнек терезелер коюлуп тур уже. Бронированный эшик эле калыптыр. Ремонтко деле 1-2 айдын ичинде тапшырылат деп ээси мага информация берди. Мына туугандар, бул зал, конок бөлмөсү. Отопление түтүкчөлөрү кеткен ылдый тарап менен. Так, бул жак зал болду. Анан нол жагы менимче кухня болчу да, же спальный. Эми ал жагын бөлүштүрүп аласыздар. Менимче бул жагы кухня окшойт, наоборот. Ушул жагы кухня. Анан 4 тарабындагы биринчи көрсөткөн бөлмө ал менимче родительский. Себептен мына караңыздар. Бул жак кухня экен. Канализациянын турбалары кеткенде, ал жерде себепчи суу деле чыгарылган. Бул жак кухня экен туугандар. Адашып кетип. Анан 3 айнек терезеси бар, 3-өө тең мына күнгөй тарапта жайгашкан. Мына сол катталыңыздарда канал, нар жагы болсо областной больница. Негизинен жакшы локациясы, өтө сонун. Шаардын центринде эле кудай берсе жашап каласыздар. Эмне керек болсо, пешком эле барып келип жүрө бересиздер. Так. Анан жүрүңүздөр, родительскийди кайра башынан бир көргөзүп берип коеюн. Мына туугандар. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Лоджиясы деле бар кошумча, кийин ачып салсаңыздар деле болот. Ушундай. Эми баасын айтайын. 61 квадрат метр, 2 бөлмөлүү квартира, 9-кабат. Жалпы аянтын айттым, 61. Баасы болсо квадрат метри $650 бааланды. Азыр мындай баада котлованда деле бербей калды уже. Бул жерде $650 бааланып атат квадрат метри. Өтө сонун ба, анан дагы кеми бар. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Колдон чарбаңыздар туугандар, лайктан басыңыздар, анан дос, тааныш, тууган уруктарыңыздарга деле жөнөтүп коюңуздар, балким ушундай сонун квартира издеп жүргөндүр.